Мына капталчы. Биз азыр Ысык көл аймагындабыз, тагыраагы Кара Ой айылында. Дал ушул 18 гектарлык жерге Кыргыз футбол биримдиги тарабынан жакынкы аралыкта көп кырлуу спорттук комплекс курулат. Бул спорттук комплексте футболдук стадиондон тышкары дээрлик бардык спорт түрлөрү боюнча спорттук база курулуулары пландалууда. Дал ушул аймакта 6 август күнү Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин жана жергиликтүү башкармалыктын өкүлдөрүнүн катышуусунда көчмө жыйын орун алды. Жыйында аталган айылда курула турган мультифункционалдык спорт комплексинин курулушу боюнча долбоор талкууланды. Бул мындай комплекс биздин Кыргызстаныбызда жок. Ушу көлдүн жээгине салайлы деген чоң үмүт бар эле, ошо менен ишке ашып атат. Биз абдан сынтабыз. Буга дагы мына президентибиз финансы бөлүп берип атат. Ошону контролдо деп атат, ушуну карагыла деп атат. Ошону биз так убагында аткарышыбыз керек да. Ысык көл районунун акими Жапарбек Ормонов аталган спорттук комплекс жергиликтүү аймакта канчалык маанилүү экендигин белгиледи. Бизге бир гана өзүбүздүн ички республикабыздын ичиндеги спортсмендер эмес, жакынкы Казакстандан, Россиядан да ошол спортсмендер келип, бул жакта ар кандай матчтарды өткөрүп, тренировка алып ушуну кетет да. Анан албетте өзүбүздүн дагы олимпиадалык оюндарга катышып жүргөн спортсмендер дагы келип, ушундай шарттардын жоктугун айтып жүргөн бул жерде келип. Ар кандай баягы жеке менчик үйлөрдө бөлүнүп жашап, бүгүн абдан кубанычтуу окуп атат. Камчыбек Кыдырышбаевич өзү келип, мына жерде долбоорлор менен ушул алдын ала таанышып, бүгүн керектүү тапшырмаларды берип, ошол курулуш качан башталат, качан бүтөт, ошонун баардыгын тапшырма берип кетет. Бул абдан бизге кубанычтуу окуя биздин эл үчүн. Себеби бул жерде бир гана ошол биздин спортсмендер эмес, жергиликтүү элдер да ушул жерге келип бир топ спорттун өнүгүшүнө чоң салым кошулат деген ойдобуз. Олимпийский бассейн 50 метровый и спортзал. Мына олимпийский бассейн бул дагы ушу олимпиадага даярдана турган болуш керек. Макулбу? Как положено, баардык өзүнүн шарттары менен ошо бассейн бизде азыр олимпийский бассейн жок деп баардыгы ызы чуу болуп атышпайбы? Специальный мына спортивный залда олимпийский бассейн болуш керек. Макулбу? Мына бул жерде эмне болот экен? Бул ошол багы многофункциональный зал, борьба, бокс, дзюдо, футзал, волейбол, баскетбол өткөргөндө. Соревнование өткөзө турган. Всё. Канча адамга? 2000 мыңдаш. 2000 болгондон 2000 болгондон 3000 да кылып койсо болот бул жергечи. Себеби дегенде азыр мына бизде көрүп атасыңар, азыр күрөш өтө популярдуу болуп атат, бокс популярдуу болуп атат, дзюдо дагы баардыгы олимпиадага барып выступать этип атышат. Ушул жерге мындай соревнование өткөзө турган болуш керек. Кыргыз футбол биримдигинин колдоосуна берилген 18 гектарга жакын жер тилкесинин аймагында спорттун олимпиадалык түрлөрү, футбол, дзюдо, күрөш сыяктуу спорттор үчүн залдар, волейбол, теннис, жеңил атлетика, ошондой эле 50 метрлик олимпиадалык бассейн жана башкалар үчүн инфраструктура курулат. Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков курулуш иштери ушул жылы баштала турганын айтты. Бул жерге көп функционалдуу спорт комплекси курулган жатат. Кудай буйрса, бул комплекстин ичинде 5000 адамга ылайыкташтырылган эл аралык деңгээлге стандартка жооп берген стадион курулат. Андан тышкары 50 метрлик олимпиадалык стандартка жооп берген бассейн курулат. Андан тышкары баягы спорт сарайы курулат. Эл аралык деңгээлде турнирлерди өткөрүү, ошондой эле анын ичинде ошо 3000 орунду жай күйөрмандарга ылайыкташтырылган манеж катары курулат. Кудай буйрса, мына сентябрь айынан баштап туруп кийинки 31 августка чейин куруу максаты коюлуп жатат. Деңиз деңгээлинен 1600 метр аралыкта жайгашкан спорттук комплексте эл аралык даражадагы мелдештерди мыкты деңгээлде өткөрүүгө жана улуттук курама командаларды даярдоо үчүн бардык шарттар түзүлөт. Муну менен биздин спортчуларыбыздын бийиктиктерди багымтуусуна ири өбөлгө болот.